Экономикалық реформа. Садыр Жапаров жана анын командасы ички ресурстарды мобилизациялоо жана кирешелерди адилеттүү бөлүштүрүү аркылуу экономикалык өсүштү камсыздоого багыт алды. 2025 жылдын алгачкы 7 айында Кыргызстандын ИДПси 865,2 миллиард сомду түзүп, 11,5% өстү. Бул Евразия экономика биримдигиндеги эң жогорку көрсөткүч. Эл аралык резервтер bir жыл ичинде 72%га көбөйүп, 7 миллиард доллардан ашты. Консолидацияланган бюджет тарыхта биринчи жолу 1 триллион сомдон ашаары күтүлүүдө. Жыйынтык Кыргызстандын экономикасы эми мигранттардын акча которууларынан гана көз каранды болбой, реалдуу секторго таянып, узак мөөнөттүү өсүш үчүн пайдалуу түптөлдү. Жаңы инфраструктураны түзүү. Эгемендик алгандан бери алгач ирет социалдык объектилерди куруу ыраттуу мамлекеттик саясатка айланды. 2021-2025 жылдар аралыгында 600дөн ашык мектеп, бала бакча, оорукана жана мамлекеттик маанидеги объектилер курулду же реконструкцияланды. 2025 жылы эле 200 жаңы объект куруу пландалган. Алардын ичинен 110-у колдонууга берилди. Стратегиялык долбоорлор ишке ашууда. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу башталды. Борбор Азиядагы эң ири тоо лыжа комплекси Алатоо резорт салынып жатат. Өлкө боюнча аэропорттор курулуп жана жаңыртылып, миңдеген чакырым жолдор оңдолууда жана салынууда. МИК аркылуу 100 000 үй бүлө үчүн көп кабаттуу үйлөр курулуп жатат. Жыйынтык жаңы инфраструктура аймактарды байланыштырып, жумуш орундарды түзүп, заманбап Кыргызстандын жүзүн калыптандырууда. Кыргызстандагы санариптештирүү. Кыргызстанда санариптештирүү коррупцияга каршы күрөштө жана ачык айкындуулукту жогорулатууда негизги куралга айланды. 2025 жылдын алгачкы 6 айында QR-код аркылуу төлөмдөрдүн саны 12 эсе, ал эми транзакциялардын көлөмү дээрлик 20 эсе өстү. Мамлекеттик кызматтар электрондук форматка өтүп, салык төлөмдөрү санариптештирилди жана фискалдык тармактар автоматташтырылган көзөмөл ишке кирди.